Туугандар, бул экинчи видео. Ушу араб тили боюнча Шейх Абу Аделдин китеби «Курс арабского языка». Вводная первая часть и вторая часть дейт. Эми бул китеп кийин ошо араб тилин үйрөнөм десе дагы түшүндүрүп кетүү үчүн ошо экинчи бөлүгүн тартып отурам. Мен бул китепти мугалим жок эле окудум. Анан кийин ойлойм, силер деле мугалим жок окуй аласыңар. Себеби бул жерде баары түшүнүктүү. Болгону ушу араб тили баягы логиканын тили болгондон кийин көп нерсени үйрөнө аласыңар да. Мисалы, өткөн чакка та деген сөздү колдонушат да. Мисалы, могу мисал кылып берейин. Я абати, о атаке дейт. Анта иштаройта. Сен сатып алгансың. Иштаройта. Ли мага милаффан. Мындай эмелерди бөлүп койсоңор болот. Бул жаккачы. Ты купил папку для бумаг. Папку для бумаг деген милаффан деп которулат экен. Кобля узбу, неделю назад. Мисалычы. Эми иштаройта болсо, сен мурунку чакта, өткөн чакта сатып алгансың. Иштаройти болсо женский род. Иштаройту болсо мен сатып алгам. Иштаройна биз сатып алганбыз. Ушундай мисалдар көп келет да, анан кийин именно ушундай конструкция аркылуу силер үйрөнүп алсаңар болот. Ошондой конструкция мененчи, мисалы могул жерде уктуб деген жаз. Ху деген үчүнчү лицо да. Башкача айтканда үчүнчү адам. Аны жаз деп жатат. Аны жаз аля хадихи варака. Бул баракта. Эми азыр бул жактары кичине кыйын болушу мүмкүн, бирок негизинен башы бул китептин мына ушинтип башталат. Бул үй, бул эшик, бул жыгач, бул баланча, бул түкүнчө, бул мышык. Мына ушинтип башталат, анан кийин акырын үйрөнүп кете берсе болот да, негизичи. Эң башы ушундай да. Мисалы, мин айна ант. Сен каяктансың? Ана мин ябан. Мен Жапониядамын. Ва мин айна Аммар. Амар каяктан? Хуа. Хуа деген значит он экен. Хуа минас Син. Ал Япониядан. Хуа мин Кыргызстан. Ал Кыргызстандан. Хуа мин Русия. Ал Россиядан. Ва деген деген сөз. Мисалы, тигил каяктан? Бул каяктан деген ва деп коет. Ва мин айна Хамид. Хамид болсо каяктан? Хамид каяктан деген мааниде. Ошон үчүн мисалы өтө жакшы китеп. Ким ошо башталгычтарга, араб тилин үйрөнөм дегендерге өтө жакшы китеп да. Мен бул китепти ошо окуп атканда өтө бир кыйын сезилген, бирок бара азыр карап көрсөм бир жеңил эле экен да. Ойлонуп көрсөмчү. Мисалы, тилка деген та. Тилка мумарридо болсо медсестра. Хадихи тобиба, бул врач, женский род тобибатун. Ва тилка мумарридотун. Та медсестра. Эми ким ошо орус тилин билсе эмеде, ойлойм орус тилин билгендер көп эле окшойт деп. Себеби өтө сонун китеп экен бул. Мен ошо байкадым да, абдан өтө жөнөкөй конструкция менен жазылганда карасаңар китепти. Мисалы, у тебя есть ручка, о Мухаммад. Индака каламун я Мухаммад. Анан кийин ким баягы жакшылап өздөштүрөм десе, мисалы, монтип туруп жабасыңар мону, монтип окуйсуңар да которосуңар. Жеңили арабчадан орусча которуш. Эми эгерде мондай кылып туруп которо алсаңар, анда бул силердин өтө мыкты экениңерди билдирет да. У тебя есть ручка? Хал ладайка каламун я Мухаммад. Хал дедим, бул жакта деп турат. Эми айырмасы жок. Хал ладайка же индака деп айтсаңар боло берет да. Кыскасы, ошо ким үйрөнөм дегендерге мен ушул китепти абдан сунуштайм. Шейх Абу Аделдин. Бул киши өзү Курандын маанилерин да которуп жазган. Анан кийин абдан жакшы түшүндүрүп берген да. Мисалы, бул жака мен мынтип жазып кеткем. Орусчасы, мисалы, девушки деген фатаят. Ман хаулаи фатаят. Кто эти девушки? Девушки деген значит фатаят экен. Эми ал жакта замила ти болсо и деген бул мои деп билет экенбиз. Мисалы, хаза ма хаза? Хаза китаб. Бул эмне? Бул китеп. Хаза китаби. Бул менин китебим.
Хаза китабук, бұл сеніңки деген. Хаза китабуна, бұл біздің китап. Мисалычы, ошол нерселер ушул жактан кенен түшүндүрүп берет. Эми ушундай и, у же хунна же ушундай мисалдар аркылуу эле бул 3-чү адамга айтылып жатабы, маңдайда турган адамгабы, 5-чи адамгабы, 10-чу адамгабы, жааматкабы, ошонун баарын оңой эле үйрөнүп алат экенсиңер. Ар бир темада шейх жеңил-жеңилден акырын орго кете берет. Ошого жараша адам ошону түшүнөт. Мисалы, асмаул ишарати лил қарибил акил. Местоимение для указания разумного существа вблизи. Хаза толиб. Бул студент. Хаулаи туллаб. Эми хаулаи толиб деп айтпайсың. Хаулаи булар болсо эти студенты. Это студент. Хадихи толибатын, это студентка. Хаулаи эти толибат, студентки. Даже ушул жака чейин көрсөтөт да, машалла. Эми ушулар аркылуу эле оңой эле акырын үйрөнүп кете бересиңер. Ар бир жазган жагына, мисалы, ха не дейт? Хатани. Хатани деген эки линейка. Эми мистаротан деген линейка. Линейка бирок эки линейка деп которулат. Көрдүңөрбү? Хума ли, они мои. Мисалычы, коламан, карандаша. У меня 2 карандаша. Эки ушу коламан, китабан. Ушундай конструкциялар колдонот да. Өтө сонун китеп. Устаз жок эле, мисалы, өзүңөр акырын баштай берсеңер болот. Башта бир жолу өтүп алгандан бул китепти баштан аяк кадимкидей жеңил сезип каласыңар. Ошо билбеген сөздөрдү мен жазсаңар болот бул жакка. Мына навафиз, qatala, убить, хай, не дейт? Хайята, змея, змею деп жазып турмун. Ушундай ушинтип акырын окуй бересиңер. Анан кийин бул жакта ошо грамматикада да келет. Эң жакшысы жамат ошо мен айтып жаткан жанагы туштагы адамга кантип айтасың, 3-чү адамга кантип айтасың, өткөн чакта кантип айтылат. Мисалычы, ушунун баары ушундай сонун жалпак тилде түшүндүрүп айтылып берилет. Түшүнөсүңөр да. Bundan тышкары дагы бир китеп окуп кетсеңер болот. Эме кылып, муну менен чогуу мисалы кайсы китепти эметсеңер болот. Мен сунуштайт элем ошо арабский сабактар бар YouTube'да, бекер сабактар. Бекер сабактарды алсаңар болот, кыйналбайчы. Бекер сабактарды алып, ошол жакта плейлисттер бар, ошолорду таап, акырын окуй берсеңер болот да. Мен силерге Хасу Арабик деген сунуштайт элем. Ошол жакшы жалпак тилде түшүндүрөт. Плейлист 100 уроков арабский по плейлистам деген программасы бар. Ошону мен толук көрүп бүттүм. 5-6 айда толук көрүп бүттүм 100 сабактычы. А бул китепти мен өзүм жалгыз, жалпы айтканда канча бир 7 ай окудум бул китепти. Бул китепти мен 7 ай окуп, анан 7 айдын ичинде бүттүм. Эми азыр дагы кайталайын деп турам. Эми бул китепти ар бир сабакка мындай эмелер келет, сөздүктөр. Имамун, хаджарун, лабан, суккар, дуккан, туффах, гани, факир, тавил, касир, марид. Эң негизги сөздөр, биз колдонуп турган эң негизги сөздөр ушул жакта келет да. Буну эми билиш менен силер баягы араб тилин ушундук билип, же Куранды түшүнүп кетүү деген нерсе эмес болгону ошого жол ачып берет да. Качан ушуларды биринчи тепкич катары, эми буну үйрөнүп баштаганда энди башка китептерди окуйсуңар, экинчиси, үчүнчүсү ошентип кете берет да. Бирок башталгычтар үчүн, менин оюмча, башталгычтар үчүн бул өтө сонун китеп. Мен баарына сунуштайт элем ушу китептичи баштан аяк бир окуп, бир 2 жолу окуп чыккыла депчи. Анан кийин мен дагы азыр ушуну окуйм деп турам. Ушуну окудум, жана плейлистте 100 сабакты көрдүм. Андан тышкары ошо Байнеидиктен биякта устаздан сабак алып жатабыз. Анан кийин кыскасы ушул өзүмдү тартып көрсөтөбүз. Ошо араб тилин негизи эмнеге үйрөнөбүз, эмне максатта? Себеби бул эң кандай десем, Аллах Таала Куранды биринчиден ошо араб тилинде түшүргөн. Анан кийин окуйбуз же башка нерсе, бирок ошол окуп аткан нерсеңди түшүнүп окусаң, бул кандай рахат, бул кандай керемет. Ошого бир себептерин да кылышыбыз керек деп ойлойм да. Ооба, көп сөздөр бар, түшүнбөй калышыбыз мүмкүн, бирок жалпы мааниде келген сөздөрдү түшүнөбүз да. Мисалы, я айюхаллазина аману, о иман келтиргендер, мисалы.
куну будьте, болгула, ансорулло, Аллахка жардам бергиле, Аллахка жардамчы болгула. Кама каля Иса ибн Марьям. Кама как деген которулат да, могул жактан эле келет ал сөздөрчү. Кама как сказал Иса, посланник Аллаха, депчи мисалычы. Жада башка грамма Куранда келген сөздөрдү окуп туруп мындай үстүңкү мааниsin түшүнөбүз да. Албетте бирок жөн эле окууча качан уже кичине түшүнүп туруп анан окусаң, бул нерсенин өзүнүн таасири бар, өзүнүн таасирин тийгизет. Себеби алдыда мисалы имам окуп атса, сен аны сезесиң да, эмнеде окуп атат, эмне жөнүндө окуя болуп атат, бул качан түшкөн, эгерде эмеге кызыксаңар ошо Куран себеп эмне кайсы учурда түшкөн, эмне учурда түшкөн, ошолорго да кызыксаңар, аларды да өздөштүрүп алсаңар болот. Анан мындай примерно бир представление болуп атат да, кой эмнени окуп атат. Же мисалы имам Кыргызстанда көбүнчө Куран окуп десе, Мулк сүрөсүн окуйт. Табаракаллази биедихил мулк ва хува аля кулли шейин кадир. Ошо кадир деген ким мисалычы? Кадир деген эмне мисалы? Ошо табаракаллази биедихил мулк. Кимдин колунда мүлк мисалычы? Ошондой нерселерди окуш менен уже Куранды окуганда кадимкидей жөн эле окуш эмес, балким түшүнүп, Аллахтан коркуп бир окуу пайда болот экен. А бул китептер болгон ага мындай биринчи тепкич да. Мен азыр араб тилин үйрөнүп атканыма 1 жыл 3 ай, 1 жыл 4 ай болуп калды. Мен айтпайм араб тилин ушундук билип кеттим, ушундук кыйын болуп кеттим деп. Жок, билбеген нерсебиз көп. Бирок ошол прогрессти өзүмөн көрүп, анан ушул ким үйрөнөм деп жатса, ушундай силерге окшогон адамдарга мен бөлүшкүм келди да бул нерсе мененчи. Себеби билген нерсени бөлүшкөндө бул жакшы нерсе да. Анан кийин эң жакшысы, эгерде окуганды билсеңер, уже жакшы да. Такыр окуганды билбей туруп арабский эмелерди окуп башташ, мисалы тил окуп барса кыйын болуп калат деп ойлойм. Ошон үчүн ким такыр арабча тамгаларды билбесе, колдон келсе алфавиттерди үйрөнүп туруп, анан Куранды бир 5-6 жолу хатым кылып чыккыла. Хатым деген бул баштан аяк толук окуп чыккыла. Качан аларды окуп чыккандан кийин силердин көзүңөр араб тамгаларына көнүп калат. Мисалы зал менен даны экөөнү алмаштырбайсыңар. Же дал менен далды алмаштырбайсыңар. Же то менен зону алмаштырбай эле окуп кете бересиңер мисалычы. Айырмаларын билгенден кийинчи. Ошон үчүн араб тилин эмени үйрөнгөндөн кийин, алфавитти үйрөнгөндөн кийин бир 5-6 жолу хатым кылып койсоңор, баштан аяк окуп бүтсөңөр, же 2-3 жол деле болсо мисалычы көзүңөр көнгөндөн кийин аны уже бул китептерди окуп барсаңар кадимкидей жеңил болот. Себеби мен муну өзүмдөн билем. Бул китепти окуу чакты билишимче мен 5 жолу баштан аяк окуп чыккам, анан кийин ушундай бир ичинде эме болду, мындай желание болду да ушу араб тилин үйрөнүүчү. Анан акырын үйрөнүп баштап, бул жакта 8 ай эмеде окуп, Египетте окуп, барып үйлөнүп, кайра 1 жыл жүрүп, кайра келип, азыр келгенибизге мисалы 8 ай болуп калды кайра бул жакта жүргөнүбүзгөчү. Азыр деле үйрөнүп окуп атабыз. Эми илимдин эрте кечи жок дегенде, ошон үчүн кеч эмес, 30-да, 40-да, 50-де болсоңор деле эң өкүнүчтүүсү ошо Аллах таалам эмне деп жатат, эмне деп бизге айтты, эмне деп кайрылды, ошону билбей, ошону түшүнбөй өтүп кетиш, бул мына чыныгы өкүнүчтүк. Ошондо күнүнө 20 мүнөттөнбү, 1 сааттанбы, же через день деле бир убакыт бөлсөк, бир 5 жылда шундук сүйлөбөсөк деле бизге сүйлөштүн деле кереги жок. Өзгөчө иностранецтерге, бизгечи кыргыздарга болгону түшүнсөк, хадис окуп аны түшүнсөк, бул нерсени окуп түшүнгөн кайф жөн эле котормосунан уккандан чоң айырма бар туугандар. Ошон үчүн баарыңарга сунуштайм. Аллах таала баарыңарга жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Биз үчүн дагы дуа кылып коюңуздар. Алла ыраазы болсун. Салам.